эме уруксат бербей атат депчи. Анан алып чыкканга уруксат бербей атат. Ар кандай документтерди толтуртуп атат да. Булар абдан күтүп атабыз, 1 саат деди эле. Бирок 1 сааттан ашып кетти деп көчөдө ыйлап жүрүшөт да. Анан эмне себептен өйрүктү ээлерине бербей атасыздар? Ушундай өткөнүнө өзү 2 сааттан өтүп кеттир, Бизге азыр сурайлы тактап мына жерге келип түшөт да. Маалыматыңыз жокпу азырынча? Туруп келип түштү деди. Анан мен силерди кел дегени бул жака келдим эле да. Кайра эле анан дагы башка туруп келип калган экен. Пока историясы келелек деп атпайбы бизге? Бирок 1 сааттан бери аныкталып бүтө элекпи дейм да. 1 саатта аныктап чыгарып беребиз деген экен, бирок дагы деле аныктай эле экен да. Эмнени аныктап чыгарып беребиз деген? Өлүктү чыгарып беребиз деген экен. Баштарбы? Бизге түшкөн туруп историясы келелек да. Турабы? Нурбек кызы Гүлзат. Бизге эч кимси жолуккан жок. Бизге мындай да историясы менен дарыгери чогуу келет. Туугандар менен. Дарыгер келди экен, значит. Историяны только врачтар алып келет да. Аты жөнү, анан адреси, диагноз жазылыптыр. Бул себеп менен биринчи ошо лечащий врачтарына, дарылаган дарыгерине кайрылыш керек. Дарылаган дарыгери. Ооба. Отделениеде да. Ал дарыгер өзү кайрылган жок сиздерге. Мындай эле кагаз берип койду бе? Ошондой менен келет да бизге направление. Сөзсүз түрдө мындай направление менен турупту врач алып келбейт, аны Медсестра саныт. медсестра анан кичи медайымдар эле алып келип таштап коет бизгечи. Врачы историясы менен келиш керек бизге азыр. Келсе, анан сөзсүз түрдө туугандары менен сүйлөшүш керек да, сүйлөшүп жарып текшерүүгө макул болсо, андан кийин жарылат. Жок, жарганга макул дебептир. Макулдук беришкен жок булар. Бизге жарылбасын деп атат. Ооба, бербесе жарыям албайбыз. Так, Нурбек кызы Гүлзат экен, 98-жылы төрөлгөн, Ош областы Кара Суу району Кызылкыштак айылы дейт. Ош областык аралык ооруканасынын гематология бөлүмүнөн келип түшүптүр. 2 майда 2019-жылы келип жаткан экен. 13 май 7-ден 40 өткөндө үзүлүптүр да. Бизге келип түшкөнүнө азыр балдар айтат, жарым саат болду дейт. 9:30. Өлүктү отделениеде сөз түрдө 1 саат 2 саатка чейин кармашат. Ал жерде өлгөндөн кийин таңып, баягы мусулманчылыкта бар го, эгин таңып, буттарын, бармактарынчы. Ошентип андан кийин бизге жөнөтөт да. Эгерде вскрытие боло турган болсо, Жок, булар эч нерсеге жок. Бизге анда келет, жазат, кетет. Келип арызын жазып берет. Аны бизге деле жазыштын кереги жок. Ошолорго жазып берип алып кетсе деле боло берет. Бирок биздин Саламат сактоо министрлигинин буйругу бар да, атайын буйругу бар. Эненин өлүмү жарып текшерилсин дегенчи. Эми бирок ошондой учурда дагы жанакы жакын туугандары макул болбосо жара албайбыз. Bir күндүк кан жетпей, bir күнгө кече кан бербей калганынан неме донор алып келбедиң деп канды бербеген. Донор алып келбедиң деп? Ооба. Давадастарым жок деп жазып бергиле дейт. Бардыгыны балдар ошондой өлө берсе, давайым жок деп жаза берсе, анда энелерим не кылат? Энелер өлүп кете берет. Энелер баласынын дагына түшүнбөй, баланын дагыны көрбөй, ошондой өтүп кете береби? Кыз канча жашта эле? 19-20 жашта эле. Кыз 19-га кирген эле да. Кече кан берилбей, анан кийин ушул иш болуп атпайбы? Донор алып келбедиңер. Донор алып келбедиңер деп, анан кийин кече кан берилбеди деп ошондой эме келип атабыз да азыр. Азыр бул эмне? Бул ороп кеткен кызды ороп алып кетебиз дейм. Сиз кыздардын кошунасы болосузбу? Кошунасы болом. Бул кошунасы. Мени кызым досу болот эле, өзүм кызымдай көрөт эле да бул да. Тяжелый состояние өзүм алып келип жаткырдым, ошо кошунам менен.
Mana эми алып келген эле мен өзүм кайра келип алып кетип атам да. Sağlıksız. Baktugül degene жагат да. Kanka baydan şahıs telefon numarası var. Gece sağlıksız. Biz Baktugülece'den nemeden oldu öyle. Geldik Baktugülece'den işte informasiya alayım dedik ile. Kaç baylansak oldu. Gece'den kaç demeye kalağız. Kan paylaşağız. Bırak bölmesinde çok okşaydı, bu bölmesinde hiç kim yok. Oradan kirgan ketganimizda kerak da. Kichkina odam. Telefon numarini beri algaysizlarmı? Yo'q, bilolmayman. Ece siz bilmeysiz de Baktugülece qayerda ekan? Baktugülece qayerda ekan? Ko'rmadim. Bu şu bölümden jetekçisi Ece sizce? Bilmayman dedim hozir. Qayerga yeri qayerda olganini bilmeysizlar ya. Biz qanday paylaşabız? Bir жақта iş qilib жүргөндөр, же bir jumush менен кеткендер bir жаққа qanday baylanışып. Ish bilan ketgan bo'lsa kerak deb siq inmayman. Отделенияларga chaqiratda bizda. Telefon nomerleri de yok. Biz baylanışıp koyduk dedik ya. Nomeri yo'q bizda. Biz ular nomer bermaydi, biz bilmaymiz. Sizleri bilmeysiz ya. Yo'q. Biz nomer olamiz. Atası izlep жүрөт. Kızın erteden beri altı kalmay. Kim? Siz oturuyorsunuz Ece, bu жаққа çık. Bu жақты Baktugülece kim? мен Бактыгүл. Ece жооп берип коюңуз. Атасы издеп жүрөт көчөдө эмне Biz болду? сүйлөшөбүз мына өчүрүп. Камераны өчүрүп сүйлөшөсүзбү? Хорошо. Хорошо. Киргин. Майли. Киргин. Себеби бул ал жакка тартып турган нерсе эмес да. Неге тартыла турган нерсе эмес Эже? Жаш кыздын өлүмү болсо, ичинде баласы болсо, Niçin bunlar? эмне тартыла турган маселе эмес деп кантип айтып атасыз? Sizler çıkıp durma, biz atası menен өз сүйлөшөбүз, чыгып туруңуз. Биз журналист катары катышууга укук. Жок, Директор муксаты Хорошо. Sizler бердиңер. Бизди чыгарып тилекке каршы. Baktugül Эже, информация бере аласыз да кандай? Эже ачып коюңуз эшикти. Эмне болду атасыз? Ой. Эже, эмне болуп өлгөндүгү туурасында эле маалымат берип коесуз. Маалымат бере албайсызбы? Мындай эле ачып эле айтып койгон да Эже. Geçe uzak karalbay kalıp gitti de oşo yerde titrep turup kaldı, başım lakıldap gitti dedi. Oşonda başına kan akıp ketken bunun bir bolsa. Bu olsa mınday bolboyt ele da. 3 saat gelbey kalıp turup kalıştı da, çakırdık o gelet bu gelet dep turup kaldı. Giyin gelişti, giyin gelip karaştı bürok. O kıylada 3 saat kaçen turup kaldı da, başım ortada hiç nerse berbey koyuştu. Giyinen patratıp giyin berişti 3 saatten, paştı 4 saat bop gitti. Karalbay mı? O girip bile baş bağıp koyla çiğip geçecek bir nemesi geldi. Şunday bolup at desem başını ikep koyla oyam çiğip ketip kaldı. Başını ukalap mınday bolup at mınday at utat başım dedi, ukalap temperaturasını düşürüşke hareket kılıp sulap öyle oturduk geç. Halen oşo boyunca reanimatsiyaga düşüp kaldı, reanimatsiyaga gitsem
Hava жетишпей калыптыр. Деп жаткан экен. Кийин аппаратын коюп койду, ошо боюнча жок болуп калды кызым. Кийин кийбедим ошо боюнча мен. Сүйлөп аткан кыз болчу, сүйлөп атты. Башымды укалагыла, врачты чакыргыла, 4 саат болуп кетти, врачты чакыргыла деп. Тынбай сүйлөп атты, сүйлөшү, секин сүйлөп атты, сөздөп болчу. Температурага күйдү да, биринчи 4 saat boyu reaksiya болуп титиреди, кийин титирегенден температура чыкты. Неме реакция жүргөндө жок эле, температура чыгып дей бердим, дарыны ичкизип коюп, парастомол деди, ошо парастомолду ичкиздим. Кийин ошо узакта келди, ошо малда келип калганда билбеймин, мен да бир нерсе дей албайм. Канча балаңыз бар? Ошо бир кызым бар, бир уулум бар. Ошо бир кызымам жоготуп койдум, бир кызымды дагы. Барганыбызда деле 32 кам менен бардык. Бир жакшына басып жүргөн, эшикке чыгып тамак жеп жүргөнбүз. Бир жакшына жүрдүк эле. Кийин мурдунан кан кетти, ошо менен 3 күн 4 күн ушундай болуп калды. Ушу барабар ушинтип калды да. Канчасында ооруканага түштү эле өзү? 29-унда жок, 30 күнү түштүк, 29 анализ тапшырдык. 29-унан баштап күнүгө куябыз, канын куюп аттык, кан куюп аттык. Кече базар күнү травма массасын куябыз дешти. Травма массаны куябыз дегенде жок болуп калды, запаска коюшпаптыр. Травма массага дедик, куюп неме алаттык, канды тонор апарып куюп аттык. Травма массага деди 8,5 миңден күнүгө куюп турдук, майли деп куюп турдук. Врачтар кетип калыптыр, травма массаны каяктан табабыз? Врачка пул берсеңер, анан алып келип травма массаны чыгарабыз деп ошондой деди. Канча беребиз десем 1,5 миң, врачка 1000 сом 500 медсестрасына бересиңер, анан травма массасын чыгарып беребиз деп. Кече бир күн травма масса куюлбай калды. Ошо травма масса куюлбай калгандан болду экен дедим. Бирок кече раса мен ошо жердегилерге айттым, олордун бул иши, ошо травма массаны силер чыгарып берсеңер, биз пулга алып кетебиз, силер чыгарып беришиңерге биз пул берет белек деп ошондой дедик. Эртең менен саркыга даярдап бергиле десем боптур деп калган. Дежурный врач түнү реанимацияда жүргөнүбүздө. Ошо барар мына бир күн травма масса албай калдык. Кече температурага күйүп ушул акыбал болуп калды да. Жакшыра жүрдү эле, басып жүрдү эле, тамак ашты чыгып жеп аткан болчу. Жакшыра жүргөн кызым эле ушуп калды. Bilmem kimde ayıp kimde ekenini men daha bilmem, düşünmedim. Ova atala içti, mastava içti. Жакшына ичип эле жүрдү да, түн жарымдан ушундай болуп калды да. Реанимацияга алып келип кетишти, ошо барабар ушинтип калды да. Неме деле Гүлзат неме болуп бүткөн, жалаң президент болуп, жалаң 5 окуп бүткөн, ошондой болгондо жалаң отличник болуп бүткөн болчу окуну. Бул бейтап бизге келгенде эле өтө оор акыбалда келген. Себеби 30 апрелде ошол ата энеси алып келди, өтө оор акыбалда. 21 жашта экен. Боюнда бар, бир 22-23 недельный срок беременности деп коет. Москвада мигрант болуп жүргөн экен. Москвада эле ооруп калган экен. Ооруп боюнда бар боюнча эч кандай эч жерге учетко турган эмес. Анан аябай оор акыбалда бизге келип атат. Биз ошол биздин оорукананын төрөт бөлүмүнө жаткырып, ошол өтө оор акыбалдан бир аз чыгып, анан гематология бөлүмүнө которулду да. Анан өзү бул бейтаптын диагнозу кан оорусунун өтө оор, мындайча айтканда айыкпас бир түрү менен жабыркаган бейтап да. Анан буга кошумча боюнда бар. Анан бул да аябай бизге кыйынчылык туудурат да. Анан бул оорунун өзү дарылоо методдору өтө аз. Бул көбүнчө бул өтө мындай кайгылуу нерсе менен айыктай турган оору да. Не деген оору? Апластическая анемия деген. Бул ушул кыргызчасы кемик, мынау сөөктөгү кемик иштебей калат да. Анан организмде бүт кан чыгара албайт да. Кемик иштебей калат. Анан эми элестетиңиз, эми бул бир эле адам эмес, бул 2 адам болуп атат да.
Анан мындай бейтаптар кан менен жашайт. Кан менен жашайт. Ошол бирөөнүн канын куйсаңыз жашайт, бирөөнүн канын куйбасаңыз жашабайт. Анан ар жерден кан кетет, кан көтөрүлбөйт. Анан бул бүгүнкү бейтаптын ушул ата-энесинин мындай капа болгону, ушул силер ушул мейтти силер байгындай патологоанатомический бюродо биз эми туруп да ошол жака беребиз да мейтти. Ошондо силер ошол жактан жарып коесуңар. Бизге булардын бир эле проблемасы ошол болду да, силер ушул биздин кызыбыздын денесин жарбай бергиле деди. Анан бул ушул мейттин ата-энесинин кызыкчылыгы үчүн бүгүн кызыкчылыгына үчүн деп биз аябай аракет кылдык да. Эмнеге? Себеби бул боюнда бар болуп өтүп кетсе бейтап, бул 100% бул патологоанатомиялык жардыруу болуш керек. Жарылып, диагноз такталып анан берилиш керек деген закон бар. Бул законду мен чыгарган эмесмин. Эми ошол эгерде ошол ата-энеси аябай каршы көрсөтүп атса, бизден суранып атса, ушуларга жардам берели деп, мен өзүм жалгыз бере албайм да. Аны үчүн областтык координатор бар. Ошол кан берилбей калды дегени, бул туура. Себеби бул кайсы кан? Бул жөнөкөй кан эмес, бул тромбоконцентрат деп коет. Бул тромбоконцентрат баягы кан кетүүнү токтото турган тромбоконцентрат. Бул тромбоконцентрат бул өтө татаал жол менен жасала турган тромбоконцентрат. Анан тромбоконцентраттын ошол канды токтото турган дозасын жасоо бул 1,5 литр канды ошол донордон алып жасалат да. Туура эмес. Биздин больницада дарыгерлер түнү күнү ушул күзөттө турган дарыгерлер кантип каралбайт. Мен ушуну түшүнбөй атам. Бул 4 саат каралбай калды деген. Бул каралбай калды эмес. Ошол күнү кече биздин бөлүмдөгү дарыгер күзөттө туруп атпайбы? Ошол өзүбүздүн дарыгерибиз карап атса, анан кандай каралбай калды деген сөз чыгат бул жерде. Күндө ата-эне жасатат, кан борбордон алып келет, биз куябыз. Ошол кечеги күнгө тромбоконцентрат куюлбай калды деп булардын ичи ачышып атат. Бирок ошол тромбоконцентратты литрлеп куйган убакта дагы бул кыздын азыр акыбалына ал эч кандай жардам бербейт эле. Себеби кыздын акыбалы ошондой. Кыз адам болушу мүмкүн эмес беле? Жок, себеби бул оорудан жакшы болуп чыгып кетиш өтө оор эле.